Ош шаарындагы Барпалыкулов атындагы номер 38 мектеп гимназиясынын мугалими. Сиздер менен мен Эркебай кызы Наргиза болмокчумун. Кыргыз тили 1-класс орус класстары үчүн. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Ой азаматтар десе, келгиле, бир жылмайып алайлы да сабагыбызды баштайлы. Балдар, сабакты баштаардан мурда алтын эрежелерди эсиңерге сала кетейин. Колду ар дайым самын менен жууп туруу керек. Экинчиден, үй бүлө менен дайыма бирге болуп, ата-энеге жардам бериш керек. Үчүнчүдөн, бош убакытты текке кетирбестен китеп окуу менен алек болуу керек. Ой азаматсыңар балдар, унутпапсыңар, Келгиле балдар, өтүлгөн темаларды кайталайбыз. Бул сүрөттү карагылачы. Эмнелерди көрүп турасыңар? Бул кайсы мезгил? Туура айтасыңар, бул жаз мезгили. Жаз мезгилинде алгач кайсы гүл чыгат? Туура, азамат, байчечекей. Байчечекей кандай түстө? Ак, сары түстө, Жаз мезгилинде канча ай бар? Жана алар кайсылар? Ким айтып коет? Туура, жаз мезгилинде 3 ай бар. Март, апрель, май. Демек, байчечекей март айында ачылат экен. Ал эми апрель айында эмнелер гүлдөйт? Карагылачы сүрөттү? Туура, өрүктөр гүлдөйт, Ал эми биз силер менен буга чейин март айындагы бир нече майрамдар тууралуу өткөнбүз. Ким эсинде бар? 5 март кандай майрам эле? 5 март ак калпак күнү. Ой азамат. Ал эми 8 март кандай майрам? 8 март эл аралык айымдар күнү. Апаларыбыздын, эжелерибиздин майрамы, Азаматсыңар балдар. Ал эми 21 март кандай майрам эле? Норуз майрамы. Азаматсыңар. Биз Норуз майрамында кайсы улуттук тамакты бышырчубуз? Туура айтасыңар балдар. Сүмөлөк бышырабыз, Сүмөлөктү баарыбыз жакшы көрөбүзбү? Баарыбыз жакшы көрөбүз. Азаматтар, өтүлгөн темаларды унутпапсыңар. Азаматтар, келгиле эми. Мен силерге бир ыр айтып берейин. Кулак салып угуп турабыз. Китеп билим булагы, китеп билим чырагы. Бардык балдар мектепте китеп тилин угалы. Демекчи балдар, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз китепканада. Китеп эмнеге үйрөтөт? Бүгүнкү сабагыбыздын максаты биринчи китепкана жөнүндө маалымат алабыз. Экинчиден, китептин пайдалуулугу жөнүндө билебиз. Үчүнчүдөн, китепке аяр мамиле жасоону үйрөнөбүз. Балдар, силер билесиңерби? Китепкана ал эмне? Ал кандай жай? Ал китепканада эмнелер сакталат? Анда эмесе балдар, мен силерге китепкана жөнүндө айтып берейин. Китепкана бул биздин окуп билим алып жаткан китептерди сактоочу жай. Китепканада атайын китептерди ирети менен сактоочу китеп текчелер бар. Адамдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайык ар түрдүү адабий китептер, жомоктор да көп. Биздин мектепте да китепкана бар. Анда кызыктуу китептер, балдарга арналган жомок китептер көп. Китеп эмнеге үйрөтөт? Китеп эң пайдалуу нерсе. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Китеп менен иштөө адамдын аң сезимин, сөз байлыгын өстүрүүгө жардам берет. Китептен алган билим өтө көпкө сакталат. Жаш кезибизден китепке кызыгып, көп окусак, көп нерсени билип, көп нерсени үйрөнөбүз. Көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз. Анда эмесе балдар, баарыбыз номер 1 дептерибизди ачабыз дагы. Китептеги экинчи көнүгүүнү карайбыз.
номер 1 дептериңерге 2 көнүгүүдөгү сүйлөмдү толуктайбыз. Мына биринчисин мен силерге көрсөтүп берейин. Айжан эмнени окуганды жакшы көрөт? Айжан эмнени окуганды жакшы көрөт? Ой, Азамат, китепти, Айжан китепти окуганды жакшы көрөт. Балдар, келгиле. Калган сүйлөмдөрдү дагы ошол сыяктуу кылып, өз алдыңарча сүйлөмдөрдү толуктап, дептериңерге жазгыла. Ал эми сабагыбызды бышыктоо үчүн мен силерге табышмак айтам. Ал эми силер жандырмагын табасыңар. Макулбу? Отуруп алып ичин ачам, баатырларча аралашам. Аябай кызыкка батам, аягына жеткенче шашам. Бул эмне? Туура, бул китеп. Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. Бул эмне? Туура айтасыңар, балдар. Бул дагы китеп. Биз китептен көптөгөн маалыматтарды алат экенбиз, көптөгөн нерселерди үйрөнөт экенбиз. Ошон үчүн силер дагы китебиңерди кирдетпестен таза сактагыла. Анда эмесе үйгө тапшырманы алабыз. Номер 2 дептериңерде китепкана жөнүндө 1-2 көнүгүүдө даяр жазылып турат. 1 көнүгүүнү дептериңерге көчүрүп жазып, кандай болсо ошондой кылып сулуу, туура кылып көчүрүп жазып, ал эми 2 көнүгүүдөгү сүрөттүн ордуна сөздөрдү жазгыла. Жана китепте китеп жөнүндө 4 сапыр турат. Ошону мага жаттап, WhatsApp аркылуу үй тапшырмаңарды айтып бересиңер. Баарыңарга бактылуу балалык, аманчылык каалайм. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула, алтындарым.